Саламатсыңарбы, урматтуу 8 класстын окуучулары? Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин силер менен өтө турган темабыз толуктоочтун түзүлүшүнө карай бөлүнүшү. Анын ичинен жөнөкөй толуктооч жөнүндө маалымат алабыз. Демек, балдар, бүгүн биз сабагыбызда толуктооч түзүлүшүнө карай кандай болуп бөлүнөт? Анын ичинен жөнөкөй толуктооч деген эмне? Анын кандай өзгөчөлүктөрү бар? Мына ошолор жөнүндө түшүнүк алып, жана жөнөкөй толуктоочко байланыштуу көнүгүүлөрдү иштейт экенбиз. Алгач, балдар, мурдагы сабакта өтүлгөндөрдү эске түшүрүп алалы. Толуктооч деген эмне? Демек, кыймыл-аракет багытталган затты билдирген айкындооч мүчө толуктооч деп аталат экен. Ал эми тике толуктооч кайсы жөндөмөдө турат? Эстедиңерби? Эстесеңер азаматсыңар. Тике толуктооч дайыма табыш жөндөмөсүндө турат экен. Ал эми кыйыр толуктоочтун суроолору кайсылар? Туура таптыңар. Демек, кыйыр толуктооч кимге, эмнеге, кимден, эмнеден, кимде, эмнеде, ким менен, эмне аркылуу, ким жөнүндө деген суроолорго жооп берет экен. Эми, балдар, бүгүнкү темабызга өтөлү. Толуктооч түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана тутумдаш деп экиге бөлүнөт. Булардын ичинен биз бүгүн жөнөкөй толуктоочко гана токтолобуз. Демек, жөнөкөй толуктооч бир сөздөн турат. Мисалдарга көңүл буралы. Асмандан жылдызды көрдүм. Эмне кылдым? Көрдүм. Эмнени? Жылдызды. Бул жерде толуктооч бир гана сөздөн турду. Айылдан кат алдым. Эмне кылдым? Алдым. Сүйлөмдүн баяндоочу. Эмнени? Кат алдым. Демек, бул дагы жөнөкөй толуктооч экен. Бизге жаңы окуучулар келишти. Эмне кылышты? Келишти. Сүйлөмдүн баяндоочу. Кимдер келишти? Окуучулар. Кимге? Бизге. Бул сүйлөмдүн толуктоочу. Бир гана сөздөн турду. Ошол себептен бул жөнөкөй толуктооч боло алды. Келгиле, эми окуучулар окуу китебибизди ачып, жөнөкөй толуктоочко байланыштуу көнүгүүлөрдү аткаралы. Дептерибизди алып чыгабыз. Окуу китебиңердин 43-чү көнүгүүсүн карагыла. Ал жерде силер билесиңерби деген текст турат. Текстти окуп, анан жөнөкөй толуктоочтор кайсы экендигин айтып бергиле. Бул көнүгүүнү ооз эки иштейбиз. Экинчи тапшырма. 45-чи көнүгүүнү көчүрүп жазгыла биринчи, андан кийин толуктоочтун астын сызгыла. Сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла, балдар.